Япониядагы суши ресторанында соя соусунун бөтөлкөсүн тили менен жалап койгон өспүрүмгө $500 миллион өлчөмдө доо арызы жазылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалым болгондой, окуя Food and Live Combination компаниясына таандык Акиндо суши филиалында болгон. Өспүрүм досу менен 3-январь күнү ресторанга барышкан. Анда ал бир бөтөлкө соя соусу менен чай чөйчөгүн тили менен жалап, конвейерде өтүп бара жаткан сушиге колун тийгизип жаткан учурун видеого тарткан. Андан соң видеону социалдык тармактагы баракчасына жүктөп койгон. Ал эми аталган компаниянын жетекчиси окуянын видеосун интернетке тарап кеткенден кийин бизнеси төмөндөп кеткенин айтып, өспүрүмгө каршы $500 миң өлчөмдө доо арыз жазган. Аты ачык айтылбаган өспүрүм интернетке тарап кеткен видео үчүн кечирим сураган. Учурда тиешелүү иштери жүрүп жатканы айтылууда. Талас областында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер кармалды. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинин 2-бөлүгү кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 2023-жылдын 10-июнунда Талас райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын жеке турак жай куруу бөлүмүнүн башчысы, кадастр мамлекеттик мекемесинин Талас райондук бөлүмүнүн жерге жайгаштыруучусу жана Талас районунун Нуржанов айыл аймагынын жер адиси кармалып, Талас областтык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөөнүн жүрүшүндө жогоруда айтылган адамдар материалдык пайда алуу максатында айыл чарба багытындагы жер тилкелерин мыйзамсыз берип, жеке менчикке өткөрүп беришкени аныкталган. Адистердин айтымында бул аймактагы 0,15 гектар жердин баасы $1,3 миллион сомго бааланат. Учурда тергөө тарабынан келтирилген зыянды аныктоо боюнча тиешелүү процедуралык чаралар көрүлүүдө. Президент Садыр Жапаров Баткенде Тажикстандын куралдуу кол салуусунда чек араны коргоп жатып жарадар болгондордун жаракаты жеңил болсо да компенсация берүүнүн зарылдыгын айтты. Мындай маселе Коопсуздук кеңештин жыйыны учурунда көтөрүлдү. Чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев былтыркы каргашада каза болгон чек арачылардын үй бүлөсүнө жана жаракат алгандарга каралган компенсация боюнча маалымат берген. Көз жумган 42 аскердин 37синин үй бүлөсүнө компенсация төлөнгөн, калган 5-өөнүн документи туураланып жатат деген ал. Ал эми жарадар болгондордун ичинен 10 аскерден башкасына тиешелүү төлөм берилген. Шаршеев муну 10 аскердин жаракаты жеңил болгонун түшүндүрдү. Бирок президент Садыр Жапаров бул нерсе мыйзамда каралбаса, башка булактардан каражат таап аскерлерге компенсация берүү керектигин айтты. Жардамдарды көрсөтөлү. Эгерде мыйзамда каралбаса, бюджетте каралбаса, биз башка жактардан, башка булактардан таап берели. Кыргыз драм театры жакынкы күндөрү сезонду жабат. Бул тууралуу аталган ишкананын басма сөз кызматынан билдиришти. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драм театрынын Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата анын Кызыл жолук жалжалым повестинин негизинде ашуу спектаклин сахналаштырып, 16-июнь күнү саат 18:30 премьерасы өтөт. Ошондой эле 20-июнда 18:30 Жалил Садыковдун Төлгө спектакли менен сезон жабылмакчы деп жазылат маалыматта. Бүгүн Кыргызстандын аймагында рулде отургандар деп аталган рейд башталды. Ал 19-июнга чейин уланат. Бул туурасында жол кыймылынын коопсуздугунун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынан кабарлашты. Көзөмөл жүргүзүүнүн максаты коомдук тартипти жана туризм маалында жолдо жүрүүнүн эрежелерин бекем сактоо экенин айтышты. Рейд учурунда ичип алып автоунаа айдагандарга өзгөчө көңүл бурулат. Урматтуу айдоочулар, рулде отурганда абайлагыла, жол эрежелерин бузбагыла, ичип алып автоунаа айдабагыла деп темир тулпарынын ээлерине жол милициясы кайрылды. Эске ичип алып автоунаа башкаргандар айдоочулук укугунан 1 жылга чейин ажыратылат.